Ассаламу алейкум, туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан Ош реклама каналы. Туғандар, бүгін 12 сентябрь 2025 жыл мен сіздерге жаңы домдың 11 қабатынан сатыла тұрған 2 бөлмелі квартира жөнінде маалымат бермекшімін. Ремонты сонын плюс 90-95% бұйым тайымдар қалады. Ремонту дағы жақшы, қыла тұрған жері жоқ, жарқыраған соның квартира екен. Басы видеоның аяғында сөзменен айтылады. Есін номері болса, ушул видеоның экранда жазылып тұрады. Квартира менімше барыңыздарға жақса керек, туғандар. Соның квартира екен. Қараңыздар, жарқыраған жылдызды квартира. Дәреге мен тұрған жер, туғандар, бұл Фрунзенский. Элитстрой құрылыш компаниясы құрған жаңы домның алдында тұрам. Домның аталышы Таберик тұрақ жайы. Мынау жақта осы охрана воротасы бар, кирестер, парковочный месталары и генераторы, су, лифт иштей берет, свет өтсе делече. Нар жағы беседка, нар жағы детский площадка. Подземный паркинге дағы бар. Так, адреси болса Алымбек Татқа 139, Исламбек менен Атабек ресторанының ортасындағы бір подъезді жаңы дом. Ушул подъезд 11 қабат. Шығып барыңыздар, маалымат берем. Өйдө тарабы сатылыш квартирасы 11 қабатта, анан өйдө тарабы чердак, анан кейін крыша. Ошоны эске алып коюңуздар. Туғандар, келүү жолун түшүндүргөнчө сатыла турган квартирага да келип калдым. Сиздер 11 этажга чыгасыздар. Лифт бар, кыжылат болбоңуздар. 2 лифт иштеткен. 11 этажга чыгып, мына эшикти ачып кирип келе бересиздер. Өйдө тарапта дагы чердак бар, анан кейін уже нар жагы мындай крыша болуп жабылган. Ошону да эске алып коюңуздар. Так, ошондо бул жерде азыр 2 комнаталуу квартира, аянты 56 квадрат метр, документтери бардыгы жайында, премиум класстагы өтө сонун домдордун бири. Мындай эконом класс жөнөкөй дом эмес да, булчу сырттан караганда эле көрүнүп турат, мындай премиум класстагы сонун салынган жакшы домдордун бири. Так, эшикти ачып киргениңиздерде мына бул жак санузел, мына жак болсо кухня, мына жак болсо тамактан отура турган өзүнчө бир уголок, спальный, бул жак болсо зал же детский кылып коесуздар, карап көрөсүздөр эми өзүңүздөр. 2 комнаталуу квартира, аянты 56, суу, свет, газ, отопление бардыгы бар, бардыгы иштейт, тугандар. Вообще кыжылат болбоңуздар. Анан буюм тайымдардын бардыгы калат экен. Бардыгы калат экен. Эми төшөктөрдү, идиш аяктарды алып кетем дейт, калган 90-95% сиздерге калтырылат. Түшүндүңүздөр, көрдүңүздөрбү? Ремонтторуна сөз жок. Жаркыраган жылдыздуу квартира экен. Холодильник калат, тугандар, газ бар, плита иштейт, вытчикалары бар дегендей. Суунун напору, неожиданно келип ачып атам. Эми бул жаңы домдордо, эски домдордогудай эмес. Өйдө тараптан напор башталат. Өйдө тараптан чыгып, анан ылдыйга кетет суучу. Ошону эске алыңыздар. Эми мына спальнядан баштай берели, жүрүңүздөр. Вариант обмен жолдорун сурабапмын, ал жагын эсине чалып сурап көрүңүздөр өзүңүздөр. Болобу, болбойбу депчи. Балким унап калат, балким макул болбойт дегендей. Так. Радиаторлар, занёскалар атайын под заказ жасалган. Занёскалар дагы аз кымбат турат. Калат булардагы. Айнек терезелери мына темир решеткасы менен. Бул жактан ошо Исламбек рестораны. Анан ошо бир кечки 6-ларда Кудай буюрса күн тиет дейт квартирагачы. Ошол жери деле жакшы. Сөп дегенде сартан кечке квартирага күн тие турган болсо, жайында жашаш вообще кыйын болуп калат. Өтө эле ысык болуп кетет да. Күн тийбегенде деле өзү мындай бир четинен жакшы. Ошол. Бул ошондо спальный болду. Жүрүңүздөр, эми чыгайлы. Эшиктери дагы мына кымбатынан, жандай хай-тек эмес, 3,5 миңдик, булар кыйла кымбат турат. Бул жакта мен детский комната катары эсептеп кое бердим. Ал жакта өзүнүн кичинекей балкону дагы бар. Радиаторлар бар. Бул жак ошо Исламбек рестораны. Нар жактан уже Акбура дарыясы, нар жак уже Восток дегендей. Айтайын дегеним, Акбура дарыясын неге айтып атам? Жайында салкын болот, чымын-чиркей жок.
Фрунзенскийди билесиздер, студент дегендер жок бул жакта. Мындай тынч да. Ошол. Так. Мына ошол буюмтайымдардын баардыгы Кудай буюрса калтырылат. Так, мына жаркыраган сонун квартира экен. Эми санузелине кезек келип калды. Киребиз. Баардыгы ушул жакта. Таптаза, сонун. Лайктан басыңыздар. Дос, таныш, туган, урук, группа, бүт бардык тарапка жибериңиздер. Алар дагы кирип көрүшсүн. Квартира издегендер азыр өтө көп. Квадрат метри 56, баасы канча дей турган болсоңуздар, $66,000 бааланды, плюс буюмтайымдар калат, ремонту жакшы. Эми $66,000 деп тура бербейт, эзи деле түшүрүп берет. Эзинин номери экранда жазылып, барыңыздарга ийгилик, колдон чарбаңыздар.